Акылбек Сөнбековичтин микрофонун берип койгула. Мыйзам долбоору 2-3 окуга добуш берүүгө жөнөтүлөт, бирок алдын ала добуш менен чечип алсак, ошого макулдук берип койсоңуздар. Урматтуу Дастанбек Арыспекович, урматтуу коллегалар. Бул жарандын баары биздин Кыргыздын жарандары да. Ошондуктан мурунку штрафтар эмне үчүн иштебей атат? Ошого бир анализ берген киши. Канча штраф салынды, канчасын алдыңар алардан? Же жөн эле ушу дагы коркута турган эле нормалар кирип атабы? Ар бир мыйзамда алганда бир экономический обоснование болуш керек да, бир жок. Көрбөй атабыз да. Ким жооп бере алат буга? К правоприменителю можно будет задать вопрос. Сколько с момента введения чрезвычайного положения, сколько было наложено штрафов, из них сколько взыскано? Жооп бериңиздер. Меники кетип эле атат, карап койсоң. Өзгөчө кырдаал киргенден бери канча айыппулдар салынды, төлөндү деген суроо болду. Бүгүнкү күндө 5 күндүн ичинде өзгөчө кырдаал киргенден кийин бир да штраф сала элекпиз. Анан эмне штрафты күчөтүп атасыңар? Биринчи штраф салбайсыңарбы? Андан кийин ошону ала албасак, же күчө асайбаса, андан кийин анан жаңы штрафтарды киргизбейлиби? Мурда эски кодексте бар болчу. Нарушение во время чрезвычайного положения. 19-жылда кирген кодекстерде о нарушениях, проступок, где уголовный кодекс мындай норма жок. Ошого карата бүгүнкү күндө биз ушул нормаларды киргизип атабыз. Во время чрезвычайного положения же военного положения деп ушундай нормаларды киргизип атабыз. Ошону түшүндүрүп койгула да. Колдойбуз анда. Рахмат. Анда башка жок болсо суроо талаптар. Урматтуу депутаттар, 6-чы микрофон. Рахмат төрага. Урматтуу Дастанбек Арыспекович. Бул мыйзам өтө керек. Ушул өкмөт негизи эле мамлекеттик кызматкерлердин бардык кылган эмгегин жокко чыгарган ушул мыйзамдын жоктугунан болуп атат да. Мына коронавирус менен жакшы күрөш болду, бирок жыйынтыгына келбегенибиз себеби да ошондой. Азыр сиз туура айттыңыз, министрдин орун басары. Мыйзам жок. Мына азыркы мыйзамда бүгүнкү күчүндө турган 287 статьяда бунда бир дагы штраф сала турган нерсе жок. Ошондуктан муну күчөтүш керек. Силер азыр жаман жери. Биз эмнен кабыл алганыбызды мониторго чыгарбастан кабыл алып атабыз да, мындай болбош керек. Не только биз, коомчулук билиш керек. Бул калайык калкка керек. Калайык калктын 99,99% муну колдоп, бар ушунда тартипте турат. 0,1% айынан биз баарыбыз кыйналып атабыз. Биз ошону тартипке чакырыш керек. Бирок сиздер окуп койгула. 5 мүнөт убакыт кетет. Азыр бизди бардык жерден көрүп атат. Эмне болгондо кайсы штрафтар болот деп. Бүгүнкүгө чейин норма жок болчу. Бүгүндөн баштап, мына бүгүн эле кол койдурсак президентке, түндө күчүнө кирсе эртеңден баштап мына штрафтар жүрүш керек. Биз түшүнүп атабыз, бул өтө оор болуп атат. Бирок кээ бирлери таркатып атпайбы? Бир адам 100 адам менен контакт кылып атат. 100 адам 1000 адам менен, 1000 адам миллиард сом зыян алып келип атат мамлекетке. Биз дагы 15 күн ушундай турсак, нанга акча таппай калабыз. Окуп койсун, урматтуу төрага. Ар бир статья боюнча информацияны так берет. 2-чы микрофон. Сайдулла Камболотович өтө туура айтты да. Урматтуу төрага, азыр мисалы ошол мыйзам долбоорлор аркылуу биз билбейбиз. Маска такпаса канча штраф болот? Же тагыш керекпи, же тагышпаш керекпи? Так жазыла элек да. Биз комитетте сураганда перечень анан тактап беребиз, эмет беребиз. Ушунда азыр бизге жооп берсе, жарандар кантип билсин эмнеге бул айыппулдар салынып атат? Азыр айтса жакшы болмок да, жарандар дагы билсин да. Азыр билип бар эле телевизорду карап атышат да. Эмнеге кайсы штраф болот? Кандай бузууларды кылса кандай штраф болот? Так айта албай жүргөн да. Ошону так айтса жакшы болмок да азыр эле. Маска үчүн мисалы бар айыппул. Каяктан 1000 сом? Бизде кодексте жок болсо, кайсы 1000 сом? Ким жооп берет?
перечень айтпайбы, кайсы бузууларга кандай штраф болот, ошону айтпайбы так? Урматтуу депутаттар, бул мыйзам долбоору ошол өзгөчө кырдаал режиминде жана өзгөчө же согуш абалында мыйзам бузуулар боюнча жоопкерчилик каралып атат. Эгерде ар бир статьяны карасак, окуп берейин. Мына жазык кодекс боюнча 280 берене. Бул берене санитардык эпидемиялык эрежелерди бузуу деген берене. Биякта толукталганы экинчи бөлүк толукталып атат. Ошол эле укук бузуу, бирок өзгөчө кырдаал режиминде, өзгөчө же согуштук абалда киргизилген мезгилинде бузуу болсо, экинчи категориядагы эркиндигинен ажыратуу менен жазаланат. Экинчи категориядагы ажыратуу, эркиндигинен ажыратуу бул 2,5 5 жылга чейин аныкталган. Жана башка мыйзамдарды айтсак, мисалы жоруктар жөнүндө кодекс. Жоруктар жөнүндө кодекс боюнча бул өзгөчө кырдаал режиминде же өзгөчө же согуш абалында талаптарды бузуу. Биринчи бөлүктө өзгөчө кырдаал режиминде талаптардын бузуу биринчи категорияда айып пул же биринчи категориядагы эркиндик чектөө же болбосо биринчи категориядагы коомдук иштерге тартуу түрүндө жазы алып келет. Экинчи бөлүктө өзгөчө же согуштук абалында талаптардын бузуу. Коменданттык сааттын бузууну эске албаганда. Биякта жогоруда айтып кетишти, бизде коменданттык саатты талаптарын сактабоо ошол боюнча жоопкерчилик жок болчу. Азыр бул бузуулар жөнүндө кодексине өзгөртүү кирип атат. Эгерде өзгөчө же аскердик абал мезгилинде, коменданттык саат мезгилинде көчөлөрдө жана башка коомдук жайларда же болбосо турак жайдын тышкары жерде атайын берилген өткөрмөлөрсүз жана өздүктү тастыктоочу документтерсиз болгондо экинчи категория айып пул. Бул 3000 сом. 3000 сом. Дагы бир айтып кетсек болот. 218 беренеге толуктоолор кирип атат. Бул өзгөчө кырдаал режиминде же өзгөчө же согуштук абал шарттарында бааларга мамлекеттик жөнгө салуу киргизилген тамак аш азыктарына баалардын өлчөмдөрүн негизсиз жогорултулса, бул 5-чи категорияга айыпка жазаланат. 5-чи категория айып бузуулар жөнүндө боюнча бул физикалык жактарга 10.000 сом, юридикалык жактарга 28.000 сом. Дагы бир беренени айтып кетсек, бул бузуулар жөнүндө кодексине дагы бир толуктоо киргизилип атат. Дары каражаттарын жүгүртүү жөнүндө мыйзамдарын бузуу. Эгерде өзгөчө кырдаал режиминде же өзгөчө же согуштук абалдын үчүндө болгон учурда дары дармектер жогорутулган баада сатылса, 5-чи категория айып пул салууга алып келет. Бул жогору айтып кеттим, 5-чи категория физикалык жактарга 10.000 сом, юридикалык жактарга 28.000 сом. Кыскача Янан айтып койгунчу, маска жөнүндө суроо берип калбадыбы? Көчөдө маска тагынбай жүрсө карма болуп 3000 сом же 5000 сом штраф салынат деген сөздөр жүрүп атат да, ошого жооп берип койуңузчу. Бул боюнча Ушул мыйзамда каралганбы? Ушул статья барбы ушуда, жокпу?
Биякта санитардык эпидемиологик эрежелерди бузуу жөнүндө бузуу боюнча жоопкерчилик каралып атат. Ошол санитардык эпидемиологик эрежелер бул өкмөттүн токтому менен бекитилет. Азыркы күндө маска кийбесең ошон үчүн жоопкерчилик каралат. Каралган жок. Өкмөттүн Андай токтому жок менен бул каралган эмеде. жок. Андай жок. Дастан Далбаевич. Бүгүн эле маалыматты берип атат. Маска такпаса 1000 сомго айыппул тартылайт дейт. Каяктан анда ошол норманы алып атышат? Ким берди ошол маалыматты? Коменданттан берип атышпайбы ушуну? Азыр бул мыйзам жок, Баары комендант андай бере депутаттар албайт. ушуна даже талкуулоо кылып атышат. Ошону тактайлы, Дастан Далбаевич. Тактайлы. Бирок азыркы мыйзамда жок экен. Бирок бул мыйзамды кабыл алып берсек, өкмөт өзүнүн токтомунун перечине киргизет. Бирок мен ойлойм, маскада көчөдөн маска тагынбай жүрдү деп ага штраф салбайт болуш керек. Анткени элди өзү билет. Аптекада маска жок болсо кайдан эл күнөөлүү болсун деген да. Аптекада маска жок болсо эл күнөөлүү болбош керек. Ошондуктан бул эми санитардык нормалар бар, өзүнө тийиштүү жерде тагынып, балким ошол врачтар тагынбай коебу же башка бирөөлөр тагынбай коебу, ошого жараша мыйзамдар иштеши мүмкүн. 5-чи микрофон. Урматтуу мына мыйзамдын авторлору, бүгүнкү мына 2 жумадан бери магазиндерибизде эң негизги тамак аштын бардыгына биз ишкерлерге рахмат айтышыбыз керек. Рыночный механизм иштегендиги, ошо ишкерлерибиз эчтекеге карабай магазиндерди толтура кармаганына аларга рахмат айтышыбыз керек. Биз бул жерде аларга штрафты жазып атабыз. Алар негизинен бүт баарын сырттан алып келишет. Анан кийин мынча бада алып келбей деген болсоң, алар алып келбей койсо, эртеге магазиндер бош калат. Ошондуктан тамак ашка, оокатка болгон нерсени өтө этият кылалы. Биз азыр бөрк ал десе баш алып, ишкерлердин баарына штрафты салып алып, магазиндерибиз пустой калбасын. Мен сунуш кылам, жана комендант саатты бузган, жана андай башкаларын калтырып туруп, ушул тамак ашка болгон немеге штраф дегенди алып салышыбыз керек. Азыр муну ишкерлер менен сүйлөшүү жолу менен, азыркы абалды түшүнүү жолу менен кылыш керек бардыгын. Ошондуктан мына пунктка мен каршымын, муну алып койсоңуздар. 6-чы. Жооп бересиздерби? Жооп берип койсун. Урматтуу депутаттар, бааларды негизсиз жогорулатуу бул азыркы мыйзам менен каралган. Эгерде бааларды негизсиз жогорутулса, азыркы мыйзам 1-чи категориялык айып менен жазаланат. Биякта толукталган 2-чи бөлүк болуп атат. Ошол эле бузуу өзгөчө кырдаал режиминде, өзгөчө же согуштук абал шартында эгерде жазалса, айыбы да чоңураак. Эми азыр элдин баары эле арызданып атышат. Кээ бирки дүкөндөрдө негизсиз эле, мен дагы бир жол белгилеп коеюн, негизсиз бааларды жогорулатат да. Ошон үчүн бул толуктоо азыркы бузууну өзгөчө кырдаал кезинде болуп эсептелип атат. Рахмат. Алтынчы микрофон, анан 2-чи микрофон. Рахмат, Дастанбек Артисбекович. Урматтуу министр, жанагы домашний карантин менен обсервация боюнча мыйзамга өзгөртүү кирилдиби, кирбеди, ошону бузгандар боюнча. Бизде азыр маселе ошондо турат да, силер болсо башка жака өтүп кетип атасыңар. Коллега туура айтып атат, азыр муну кыйынчылык алып келебиз биз азыр. Маселе мына карантин менен обсервацияны бузгандарда болуп атат. Кетип калып, анан бүт таркатып аткандар жөнүндө. Шунга кандай кошумча болуп атат? Окуп бериңизчи, мындай. Урматтуу Сайдулла Калмболотович, биякта жоруктар жөнүндө кодексине бир толуктоо киргизилип атат. Бул 127-чи прим 1 берене чектөөчү иш-чаралардын карантиндин эрежелердин талаптарын бузуу. Карантин деген
бул дефиниция жанакы общественный закон об общественном здравоохранении деген бар да. Ошол жакта так жазылган кайсы учурларда карантин киргизилет. Анан порядок ведения карантина определяется правительством деп жазылып турат да. Азыр саламаттык сактоо министрлиги урматтуу министр, анда туруп туруңузчу. Же мен түшүнбөй атам, же сиз түшүнбөй атасыз. Мен айтып атам, мына учуп келген адамдарга, же ооруган адамдарга, подозрение болгон адамдарга врачтар барып жазып, сен үйдө карантинде же болбосо обсервацияда турушуң керек, ушуну сакташың керек, коомдук жайга көчөгө чыкпашың керек деп кол койдуруп кеткенден ал көчөдө жорголоп башка областка өтүп кетип аткандарга кайсы штраф болот? Ошол жөнүндө айтып койсоңуз, эл да күтүп атат. Маселе ошондо болуп атат. Обсервацияда жатпай кетип калып атат. Карантинге турбай атат, элге жугузуп атат. 15 күндөн кийин продукты жок болсо элге эмне деп жооп беребиз биз? Эл эртең көчөгө чыкса эмне дейбиз биз? Миллиондогон сомдорду, 100 миңдеген адамдардын эмгеги талаага кетип атат. Ошону күчөтүш керек деп атам мен. Сиз башка нерсени окуп атасыз. Жок, мен урматтуу Сайдулла Канболотович, мен сизди туура түшүндүм. Эгерде ушундай кишилер талаптарды аткарбаса, бул мыйзам боюнча биринчи категориядагы айып пул менен жазаланат. Азыркы жоруктар жөнүндө кодекси боюнча бул 20 миң, 30 миңге чейин айып. Эгерде өзгөчө же согуштук абалдын шарттарында бул карантиндин эрежелери, талаптары бузулса, мына эгерде Бишкекти алсак, Ошто алсак, бул экинчи категориядагы айып пул менен жазаланат. Бул 30 миңден баштап 60 миңге чейин айып. 60 миң сом. Сом, кечиресиз. Демек, жогоруда айтып кеткен суроого ушундай жооп болду. Эгерде обсервацияны, карантинди бузган биздин жарандар болуп калса, 30 миңден 60 миң сомго чейин айып пул салынат. Бул мыйзам кабыл алынса. Туура. Ошондой болду.